Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, биздин YouTube катталуучуларыбызга салам айтам. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана бүгүн сиздер менен биз айымдардын сулуулугунун сыры болгон Face Fitness жөнүндө сөз кылабыз. Албетте биздин коногубуз бар бул жакта, Кыргызстандагы Face Fitness тренер Аида Чыңгышбаева. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айдыжы, мурунку жолугушубузда бир сонун айтып берип аттыңыз эле да, тегерегимде карасам айымдардын баарында бир эле көйгөй бул кантип жаш, кантип сулуу болуш керек дегенчи. Албетте. Анан өзүңүздүн жеке тажрыйбаңыздан ошол кантип Орусияга барайын деп турганыңыз жөнүндө айтып бердиңиз эле. Келиңиз анда бизге ушул жөнүндө да кыскача айтып бербейсизби? Аягыр акыры кантип Face Fitness тренер болуп калдыңыз? Ушинтип отуруп 39 жашымда күзгүнү карап туруп ойлодум, жашарбасам болбой калды. Дагы бир үстүнө 10 жыл кошулса кандай келбет болот меники деген ой кетти да. Анан ошо менен өзүмө Ошондо сиз канчада элеңиз? 39 жашыңыз. 39-дан 40-ка. Ошол учурумда мен негизи күзгүнү карап ойлочумун да, ушунчалык улуу көрүнөм, бир 50-гө көрүнчүмүн да, 50-гө көрүнөм, эми ашыкча салмак. Анан эми бетим куюлуп калган да, мындай айтканда, камырдай болуп эле, ылдый түшүп эле, куюлуп эле, кош эек, мойнум. Сүрөт ала келиңизчи десем болмок экен да, сүрөттөрдү болмок экен. Ооба, сүрөттөрдү анан деле салып ийсем болот. Анан кийин карап отуруп айттым, болбойт мындай. Дагы бир балдарым жаш, кеч турмушка чыксам өзүм, балдарым жаңы жаш, анан эртеңки күнү балдарым үйлөнгөндө мен чоң эле бир эжеке болуп чыгып атсам болбой коет го, өзүмдү карашым керек, колго алайын деп анан өзүмө кам көрүп баштаганмын да. Анан мен антип отурсам көрсө тегерегимдеги ар бир айымдын көйгөйү ошо экен, проблемасы ошо экен. Анан мен негизи өзүм эле окугам, Москвага өзүм үчүн эле баргам да. Өзүм үчүн барып окуп, анан бир айда результат алдым да. Россияда канча жыл окудуңуз? Канча ай? Жыл эмес, 3 ай. 3 айда. Барып келип окуп аттым да. Биринчи барганда баары бир офлайн керек экен да. Кармалап көрүп, сезип, баягы сезүү тутуму болуш үчүн, өзүң жакшы кабыл алыш үчүн очно бардым. Барып бир жума, 2 жумача окуп, анан кеттим. Анан онлайн күндө занимация этип аттык, 5-6 сааттан ар бир нерсени сдавать этип эме менен. Анан кийин кайра 3 айдан кийин учуп бардым, кайра 2 жумага. Анан барып ошол жактан дагы окуп, ошо экзамендерди сдавать этип, анан диплом менен келип калдым да кайра. Анан диплом менен келип калып эле анан карап отуруп айттым жолдошумачы, кой, мен ушундай тренер болуп иштешим керек десем, ал күлдү. Сен кызыксың го, кайдагы тренерди айтып атасың? Тиги эми элестете бериңиз, тиги офисте эле мынтип эле кой отуруп эле анан кийин эле тиги мындай чыгып эле, барып эле тиги спортивка кийип алып эле, ботс кийип алып эле, тренер болуп эле, ар бир аял менен эле занимация этип эле, иштеп эле жүрсөң, жолдошума кичине көп жага келген жок да. Анан жолдошум айтты, болуптур деди, сени түшүндүм дейт. Бирок биздин аял заты буга даяр эмес деп калды да. Кылбайт эч ким дейт. Анан кылбаса мен айттым, кылбаса мен кылдырам, мен үйрөтөм баарына дедим. Ар бир аялда таңдоо болуш керек. Ар бир аялда выбор болуш керек. Мисалы үчүн, аялдар көп да, мисалы үчүн акчалуу, чөнтөгүндө мындай акчасы көбүрөөк аялдар, алар сразу эле ой жүгүртүүсү мындай да, мен барам, мен өзүм эле керек болгондо барам да, жатам да, пластический операция кылам, биягымды тарттырам, тиягымды тарттырам, мага деле ошентечи. Жеке келбейсизби десем, жок, мен деген аны жасай албайм, мен желкоомун, мен андан көрө барып жатып берем, ошо менен жасатып алам деп. Эми ал деген какой-то процент да. Анын арасында мисалы үчүн табигый жол менен жашарам дегендер бар да. Аларга деген мисалы үчүн альтернатива болуш керек да. Косметология өзүнүкүн эметет, предлагать этет, сунуштайт. Мен табигый жолду сунуштайм. Дагы бирөө дагы бирдекени сунуштайт, ошондой да. Ошонун арасынан анан таңдап аласыз да. Мисалы үчүн табигый жол эмнеге? Биринчиден муну бир үйрөнүп аласың.
бүттү, өмүр бою жасап жүрө бересиң. Ай сайын биз маникюрга барганда же там 3 айда бир же 5 айда барып улам сайдырып туруш керек же болбосо ошондой го негизи барып туруш керек. А биякта андай нерсе жок да. Эгерде үйрөнүп аласың, бир үйрөнүп алгандан кийин бул өзүңдүн жаштыгыңа, сулууңа кам көргөн бир жолу салган каражат болот да. Баягы ай сайын эле биз маникюрга, педикюрга барганда ай сайын беребиз да, андай нерсеси жок. Жакшылап Бир үйрөнүп алдым болду. Мен көрсөтүп атканда, мен окутуп аткан учурда бир үйрөнүп ал, пожалуйста, анан ошо менен жаштыгыңды поддержка кылып, кармап жүрө берсең болот да. Негизи биздин беттеги булчуң эттерге дагы поддержка керек экен да. Биз ал булчуңдарга дагы кам көрүшүбүз керек экен. Мисалы үчүн бет майлар, мен илгери ойлочу элем да, мурун жаш кезимдечи, ой укмуш бир бет майларды, сывороткаларды алсам, ошонун баары тим эле укмуш иштеп, тим эле бетим тартылып, ушундай сом болуп калам депчи. Көрсө мен түшүнбөптүрмүн, тери менен булчуң эт бул эки башка бир орган экенинчи. Мисалы үчүн териге биз крем аркылуу, жанагындай сыворотка өзүнчө бир кам көрүү да, а булчуң этке өзүнчө кам көрүү экен да. Бул жана курсагыбыз жана төрөттөн кийин шалбырап калганда илгери антицеллюлитный крем десечи, ошону баарын алып эле шыбап жатчумун да. Эффект болчу эмес, ошондой эле экен. Бияка деген кичине кыймыл аракет, пресс керек, кичине булчуңдарды тартырыш керек да. Анан булчуңдарың тартылса, бетиң жыйрылат экен. Баягы алар деле байкуштар карыйт да. Баягы биз кыздар менен иштеп аткан учурда мынтип булчуң кыймылдаса кадимкидей титиреп кетет да. Титиреп туруп жоготуп ишет, анан кайра кармай албай калышат. Ошондой нерселер болот да. Анан айтып атпаймынбы, булчуңдарыңар чочуп атат го, контип эмне болуп атат деп десем кыздар күлүп калышат да. Анан негизи булчуң эт ичинде жакшы болсо, эластичный болсо, ал сөзсүз түрдө териге дагы влиять этет да. Тери өзүнөн өзү дагы жакшырат, цвет жакшырат, өңү жакшырат. Анткени ошо булчуңдар жыйрылганда, ийге салынганда ошол жака кан айлануу барат. Кан айлануу менен кошо жанагындай питательный деп коет, керектүү азыктандыруучу заттын баары барат ошол жакачы. Ошол себепти анан бетиңдин өңү өзгөрүп, бетиң тартылып, сулуучумак болуп жакшырап коюп каласың да. Мен ошол сиз менен маекке даярданып атып, Орусия жергесинде бул өнүккөнүн көрдүм. Бизде болсо негедир мындай издесең таба албайсың го. Ал эми чет жактарда, Орусияда өзгөчө. Ой, тим эле маек курган деле ушул тема, ал бул деле ушул, анан көбүнчө ушул табигый нерсеге арттырышат экен, катышат экен. Мага кызык болгону дагы бул жөнөкөй эле биздин жаткандагы позициябыз жөнүндө бир аз сөз кылгым келип атат. Биз ошол биздин убактыбыз соңуна чыгайын деп калыптыр, тилекке каршы кийинкиде. Чындыгында ар бир күнү биз күлөбүз, кайгырабыз, ачууланабыз, жөнөкөй эле кечинде эс алган жатабыз. Мына ошол учурда да биз өзүбүздөгү буручтардын эртерээк пайда болушуна биз жагдай түзөт экенбиз да өбөлгө. Кантип аларды алдын алыш керек? Алдыда биз кийинки программабызда ошол мимикалык буручтарды алдын алуу, аларды жазуу жана уктаганда туура позицияны ээлеп жатуу жөнүндө сөз кылабыз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Эжеке, сизге ыраазычылык айтам. Биздин көрөрмандарыбыз менен коштошуп алыңыз. Кийинкиде амандашабыз. Сак саламатта болуңуздар. Кийинки көрүшкө чейин. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.